Саламатсыңарбы балдар? Бирдин айынын 15-и. Сабактын темасы баяндоочтун эни түр, сан, жак боюнча ээрчиши. Бүгүнкү сабакта окуучулар баяндоочтун эни түр, сан, жак боюнча ээрчиши тууралуу маалымат алышат. Мисалдарды келтирип, сүйлөм түзүп, баяндоочту табышат. Сабаттуу, сабырдуу болууга тарбияланышат. Грамматикалык жактан ээге баш ийүүчү энин кыймыл-аракетин, абалын, ким экендигин, эмнелигин, кандайлыгын билдирет. Баяндоочу эни сан, жак боюнча ээрчийт. Суроолору: эмне кылды, эмне кылып жатат, ким, эмне, кайсы, эмне кылган, кандай, канча, нече. Баяндооштун түрлөрү: этиштик баяндооч, атооштук баяндооч. Этиштик баяндооч сүйлөм тутумунда грамматикалык жактан ээге багынып, анын ар кандай абалын туюнткан мүчө. Эмне кылды, эмне кылат, эмне кылып жатат деген суроолорго жооп берет. Атооштук баяндооч сүйлөмдө баяндоочтун милдетин зат атооч, сын атооч, сан атооч, ат атооштор аткарса, анда ал сөздөр атооштук баяндооч деп аталат. Ким, эмне, кандай, кайсыл, канчада деген суроолорго жооп берет. Сен мектепте окуйсуң. Сен мектепте эмне кыласың? Окуйсуң. Этиштик баяндооч. Сапардын иниси Акбар. Сапардын иниси ким? Акбар. Атооштук баяндооч. Мында берилген сүйлөмдөрдү көчүрүп жазабыз. Андагы этиштик жана атооштук баяндоочтордун астын сызып чыгабыз, балдар. Бул сүйлөмдөр дагы дептериңерге көчүрүп жазгыла. Төмөнкү сүйлөмдөрдүн баяндоочун көрсөткүлө. Берилген сүйлөмдөрдүн ар биринин өзүнүн маанисине карап, тушуна баяндоочторду коюп жазып чыгабыз. Ал үчүн убакыт берилет силерге. Убакыт кетти. Мынакей балдар, убакыт бүттү. Адилет апасына ар дайым жардам берет. Айбек деген ошол. Адилет байкенин жашы 30-дарда. Бишкекте чоң-чоң имараттарды курат. Бул жазып тууралап жазган баяндоочторубуздун эми атооштук, этиштик экенин табабыз, балдар. Жардам берет. Этиштик баяндооч. Ошол. Атооштук баяндооч. 30-дарда. Атооштук баяндооч. Курат. Этиштик баяндооч экен. Азаматсыңар, балдар. Бүгүнкү сабакка жакшы аткаргандыгыңар үчүн мына силерге бул белек. Кыргыз тилинде баяндооч демейде сүйлөмдүн аягында колдонулат жана көпчүлүк учурда анын милдетин этиш аткарат. Эгерде сүйлөмдө энин милдетин биринчи жактагы мен, биз же экинчи жактагы сен, силер, сиздер сылык түрү сиз жактама ат атооштор аткарып турса, анда баяндоочко тиешелүү жак мүчөлөр жалганат. Мисалы, мен окуучумун. Биз окуучубуз. Сен окуучусуң, силер окуучусуңар. Мында биринчи жана
экинчи жактын жекелик жана көптүк санда колдонулган сөздөр. Этиштик баяндооштун милдетин этиштин бардык жакталуучу формалары аткарат. Мисалы, мен 7-класста окуп жатамын. Биз аларды кечээ көргөнбүз. Мага кызыктуу жомок айтып бересиң. Эмгекчил адамды эл баалайт. Алардан көп окумуштуулар чыгышты. Мында кызыл сыя менен белгиленген сөздөр да баяндооштор. Берилген мисалдарды дептерибизге көчүрүп жазабыз. Бул берилген сүйлөмдөрдү мисалдар жазган болсоңор балдар, чайнворд менен иштейбиз. Бул чайнвордто 10 баяндооч катылган. Аны тапкыла бирөө үлгү катары көрсөтүлгөн. Берилген чайнвордтон мына ушул сөздөрдү таптыңарбы? Сүйлөшөт, бийлеп жатат, келди, жоголуп калды, ыйлап жатат, бийледи, ырдайт, оттойт, карады, күлдү деген сөздөрдү тапкан болсоңор, эми балдар биз кийинки көнүн аткарабыз. Мында балдар, сүрөттөргө тиешелүү болгон сүйлөмдөрдү катары менен көчүрүп жазасыңар. Сүйлөмдөрдү катары менен көчүрүп жазган болсоңор балдар, эми биз ошол көчүрүп жазган сүйлөмдөрдөн тиешелүү баяндооштордун астын сызабыз. Берилген сүйлөмдөрдөн баяндооштор тапкан болсоңор, мына силерге белек балдар. Бүгүнкү сабакка жакшы катышкандар үчүн. Келгиле эми балдар, текст менен иштейлик. Райхан Шүкүрбеков. Райхан Шүкүрбеков кыргыздын белгилүү драматургу жана акыны. Ал актер да болгон. Райхан Шүкүрбеков атактуу төкмө акындар, ырчылардан Алымкул, Осмонкул, Калык, Атайлар менен замандаш болгон. Алардын накыл сөздөрүн, эстен чыккыс ырларын уккан. Өзү да калеми курчакын болгон. Райхан Шүкүрбеков түрдүү темадагы чыгармаларды жараткан. Анын Жашыл токой, Эки жол, Кек, Каникей сыяктуу драмалары, Сагызган менен түлкү, Карга менен чыйырчык жана башка тамсилдери бар. Райхандын балдарга айтаар жомогу көп эле. Жомокторун ыр түрүндө айтчу. Анын Эки бөжөк деген жомогу мындайча башталат. Адырлуу тоонун ары жагында, ала тоонун бери жагында, калың чийдин арасында, кең сары чүйдүн талаасында, коен тууган экен баласын коен бойдон. Мынакей балдар, бул текстти дагы окуп өттүк. Бул текстте мына айрым сөздөрдү эмне себептен кызыл менен белгилеп койду деп ойлонуп атсаңар керек. Эгерде андай ойдо болгон болсоңор балдар, ал кызыл менен белгиленген сөздөр үйгө берилген тапшырмага жардамы тиет. Үйгө тапшырма, көпчекиттин ордуна тиешелүү баяндоошторду жазгыла дейт. Ушул көпчектин ордуна өзүнө тиешелүү болгон баяндоош сөздөрдү коюп жазып келесиңер. Азаматсыңар балдар. Бүгүнкү сабакка абдан активдүү катыштыңар. Саламатта калгыла.